Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биздин биринчи көрсөтүүбүз башталды. Анда эмесе бизде бүгүн Азимов Мутакдин байкебиз бизде конокто. Азыркы күндө Сузак элине көптөгөн кызматтарды кылып келатат. Азыр болсо бокс боюнча жаш тренер жана коомдук иштерге аралашып жүргөн жаш активист байкебиз. Мутакдин байке өзүңүз жөнүңүздө кыскача бир көрүүчүлөрүбүзгө маалымат берип кетсеңиз. Мен Мутакдин Азимов 1994-жылы Сузак айыл өкмөтүндө төрөлгөнмүн. Матмарата мектебин аяктап, азырда Жагуу университетинде окуп атам. Физкультурный факультетинде. Сизге ушундай бокска кызыгууга эмне тутку болгон, эмне үчүн боксчу болом деп кыялдаңыз? Там себепчи болгон. Мен өзүм дагы кичинегенен кызыкып эле, өзүм мушташ биринчи жолу мушташканымда тууп калганмын. Иншалла кийинкисинде тутам деп аракет кылып, иншалла ошондон бокс менен машык жүрөм. Бул атаңыз себепчи болгон. Бул бокс аркылуу кандай жеңиштерге жеткенсиз, ошол тууралуу кыскача айтып өтүп кетсеңиз. Биринчи жолу облустта чемпион болгом, Кыргызстан куркурам командасында мушташ жүргөм. Андан международный турнирлерде пайдалуу урууларды эгелеп, көп убакыт өтүп келет иншалла. Бул Кыргызстандын чемпионаттарына катышкансызбы бокс боюнча? Ооба, катышкам. Канчанчы жылда? 2013-жылы катышкам, 2014 катышкам. Жаш чоңчоңдор арасында катышып, 3-чү местаны ээлеген экөө жылда. Көрүп турганыңыздай Кыргызстан боюнча өзүнүн салмагы боюнча чемпионат катышып 3-чү орунду ээлептир. Бизде ушундай Сузакта ушундай күчтүү боксерлор бар экендигине сыймыктанабыз. Бокста сизде кандай кыйынчылыктар болгон? Бокста биринчи кыйынчылык спортто вес ташаш болгон. Вес ташаганда ошондой кыйынчылык болот. 2021-жылдын сентябрь айында боло турган бул Кыргызстан боюнча чемпионаты болоптур. Ошого сизди катышып атат деп уктук. Ошого кайсынчы салмакта, анан даярдыктар кандай болуп атат, ошол боюнча айтып өтүп кетсеңиз. Мен азыр катышып атам, иншалла 54 кг салмакта мушташып атам. Иншалла вес ташап, вес гонять этип, азыр кыйынчылыктардан бирөөсү азыр вес гонять этиш болуп атат. Вес гонять этип, иншалла вестер жакшы азыр 54 кг салмакта мушташып атам иншалла. Жеңүүгө даярсызбы? Иншалла, даярбыз. Жардам берген агайлар Бекзатек Абдырашидов, Шешезат Умарбековдор жардам берип атат. Насыр ака, Мухаммад Хажы ушулар жардам берип атат бизге, көп көмөк болуп атат баатыры. Бокс боюнча сизди жаш тренер деп билебиз. Андай болсо сиз кандай балдарга бокс боюнча үйрөтөсүз? Ошол боюнча деле кыскача маалымат берип өтсөңүз. 7 жаштан жогору мектепте 11-класскача окуган балдарга сабак берип атам бокс боюнча. Сизге бул спорт менен, окуу менен, ушундай иштер менен кылганда сизге кыйынчылык болбойбу? Кыйынчылык болот. Кечинде чачак болот, талыгыш болот, баардыгы болот. Иншалла булар жеңебиз иншалла балдар менен биргеликте. Сизден өзүңүздүн жаш тренер катары өзүңүздүн окуучуларыңызга же болбосо жаш спортчуларга катышам дегендерге болсо деле кандай кайрылууңуз бар, айтсаңыз? Жаштарга кайрылуум. Спорт ден соолуктун булагы. Жаштар спорт менен машкыла, кандай спорт болсо дагы машкыла. Ден соолугуңар чың болот, өзүңөргө бекем болосуздар балдар. Спорт менен машкыла. Анда эмесе достор, бизде Мутакдин байкебизде ушул чемпионатка катышат экен. Буюрса колдоп туралы. Ийгиликтерди каалайлы. Сузагыбыздан деле ушундай чемпиондор чыга берсин. Анда эмесе бизде конокто болгонуңуз үчүн сизге чоң рахмат. Достор, кийинки көрсөтүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.